куттушту деп жатабыз. Ошо Q-U-T кудуреттүү улуу табылга делет экен. Эми ошо кудуреттүү улуу табылга тургандан кийин жашоо өзү бир жеңилби? Же ошо кут түшкөндөн кийин кыргызга чындап бир оомат келип, кыргыздагы доомат батышка кетти демекчи. Ошо бүгүн дагы бүгүнкү шартка жашоого ылайык адамзаттын аң сезимин көтөрүү, түшүнүгүн бийиктетүү үчүн аракетимди кылам. Ушул жерде айтылат, кыргыздын аксакалында акыреттин сүрү бар. Кыргыздын кемпиринде келечектин кеби бар. Кыргыздын кыздарында үр кыздардын үлгүсү бар. Кыргыздын жигитинде теңирдин нуру бар. Кыргыз элинин макалында алтын доордун аркагы бар. Кыргыз аялында ааламдын айкын маданияты бар деп. Ошо кыргыз улуу деп келебиз. Кыргыздын улуулугун эми бул тарыхчылар деле тактап жүрөт. Кыргыздын улуулугу ушу байыркы экени айтылып жүрөт. Бул ааламдык илимде дагы берилет. Кыргыздын теги бул теңир деп, улуттардын теги кыргыз деп берилет. Кыргыз улуулугуңду тааныбасаң ошо күндү көрөсүң деп айтылат бул жерде. Ошо улуулугуңду тааны, же болбосо өзүңдү тааныбасаң адамзат ошо күндү көрөт деп келет. Ошондо биз эң биринчи эмнеден таанышыбыз керек дегенде, мына кыргызда бекер айтылбайт. 7 катар аалам, 7 катар жер. 7 күн бар, 7 түс бар. 7ген жылдызыбыз бар. 7 атаңды тааны. 7 токоч бабейдин же 7-нин бири ыйык деп. Ансыгандай ушу жер жашоосунда биринчи ушу пендечилик жашоо, анан асманда дагы 6 катар аалам бар экен. 6 катар аалам жерде жашап өткөн эле адамдардын рухунан түптөлгөн экен. Жанагы арбак, воздух, духов возит дегенде, дух дегендей. Аалам, асман ээси бул адам ата обоне экен. Ошо Кудайдан кийин келе турган. Адамзаттын теги ким? Адам ата обоне. Ошондуктан аалам ээси адамдын жаны болуп эсептелет. Адамдын жаны Кудай жанын. Кудай ушу эки дүйнөгө ээ болуш үчүн жараткан экен. Ошол биз өзүбүздү тааныбай, анан аалам сырын, ушул илим түшкүчө билбей, табият кызматын билбей, адамдын жашоого жаралуу максатын билбей, анан биз ааламга сыйынып гана келген экенбиз. Ааламга, Аллахка сыйынуу керекпи же сырдашуу башкы маселеби? Сыйынуу бул бир бетке эле көрүнүш. Ал эми сырдашуу Кудай менен баарлашканга барабар. Аалам сыйкыр кереметтерин кеңири түшүнбөй туруп эле жөн эле сыйынуу бул жеткен маңкурттук айбан сымал сезим. Ал эми сырдашуу, иштешүү, изилденүү, өзүңдүн жашоого жаралуу максатыңды билүү. Парыз милдетиңди аткарганга барабар. Сырдашуу сыйкыр касиетке ээ болуу, сыйынуу милдет кылуу деп. Анан өткөндө ошо бирөө суроо кылды эле, убакыттын тарлыгынан жооп бере албай калдык эле. Сиз анда сыйынбай эле сырдаша турбайсызбы? Кантип сырдашасыз деп. Мына ушул адамдын рухун, жанын эки дүйнөгө ээ болуш үчүн же кызмат кылыш үчүн жаратат турбайбы? Ансыгандай биз дагы ушул улуу табыгы илимди, байланышты сиңирип, чечмелеп жазып, анан ошону элге жеткирип, ошол кызматыбызды кылып атабыз. Демек, бул сырдашып атканыбыз. Анан кыргыздын улуулугу да ошондо болуп атат. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алып койсок. Саламатсызбы? Саламатсыз айка. Сизге суроо бердим мына. Саламатсызбы? Саламатсыз, саламат. Алыстап кетти окшойт. Ошондо ар адам ошо ар жан же болбосо ар адам ошо мындайча айтканда бир тапшырма, милдет, кызмат менен жаралат экен, же болбосо бир миссия менен жаралат экен. А бизде эски түшүнүктө болгон ушул жерде биз өлбөй жашашыбыз керек, өзгөлөрдөн өзгөчөлөнүп жашашыбыз керек, байлык бийлик күтүшүбүз керек деген гана түшүнүктө болгонбуз. Анан урматтуу улуу журтум, азыр эволюция дагы доору бүттү, анан эмоция да доору бүттү. Азыр ошо энергия доору келди да, ошондо касиет доору келди дегендей. Анан ошо биз дагы
көптүн арасында биринчилерден болуп ошо энергияга, нурга, кутка толгон адамбыз. Ушу мен сүйлөп аткан убакта сиздер бир мындай бир боштондукту пир тутуп отурсаңыздар, ушу теледен болсо дагы энергия өтөт. Мындай эстешиңер мүмкүн, буту колуңар чымырашы мүмкүн, керек болсо уйкуңар да келиши мүмкүн. Ошондуктан бул ааламдык сабак деп коет. Ааламдык сабак убагында ошо аалам күчтөрү ошондой бир кызматта болот. Ошо энергия өтүшү мүмкүн. Боштондукта отуруңуздар. Анан эми ушул көп бул илимде жазылат, адамзат боштондук үчүн күрөшөт, адамзат боштондук үчүн күрөшөт деп. Анан биз боштондук десе ойлоппуз, баягы көчөдөгү революцияны ойлоппуз. Жок. Бул жерде ошо адамдын өзүндөгү боштондук. Мисалы, бул жерде мынтип жазылат. Өзүңдү мындан ары кыйнаба, жазалаба, жерибе, тарбиялаба, жөн эле улуу энергиянын ээсимин деп боштондукту дайыма пир тут дейт. Эми ошондо биз мына мынтип бир нервиштеткенде канча бир кыжаалат болуп калабыз. Мынтип мына бир жарым саат бир жолдо келатканда, бир нерсени укканда ошондо биз клеткаларыбызды өчүрүп алганбыз, же өлтүрүп алганбыз. Өлүм сыры деле бул илимде ушинтип жазылат. Ошо адамдын иньян философиясынан өлүм жаралган, аял эркек гармониясынан өлүм жаралган деп. Ошондуктан боштондукта отуруңуздар. Адамзат эч нерсенин ээси эмес. Аны тетирсинче ошо энергия бир калыптандырат дейт. Же болбосо ошол энергия касиет келгенде жанагы кээ бир адамдар буйруп бул элге башчы болуп барып атат. Энергиясы толгондо, мисалы ошо пайгамбарлардын тарыхында деле ошо 40 жаштан кийин энергиясы толуптур, касиети калыптаныптыр деп коет. Анысы кандай? Ошо адам эч нерсенин ээси эмес экен. Адам өзү алсыз экен. Тегерек ушу энергиядан курчалган экен. Адам эч нерсенин ээси эмес. Тескерисинче ал ошол энергия менен калыптан алат экен. Касиет менен калыптан алат экен. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Саламатсыз айке. О, жети ата дейбиз го. Эмнеси 8 ата эмес, 6 ата эмес. Ошо жети атага биз кандай билип, ошо жети ата менен кандай байланышабыз да? Жакшы. Ошондо абдан жакшы суроо кылдыңыз. Эми бул жети ата деген мындай деп да түшүнсөк болот экен бул жети атаны. Жети ата десе биз бул атабызды да санап келебиз да, бир кыры мындай экен. Түш, бир, төлгө, белги, аян, сыр, көрүнүш, кубулуш болуп чечилип кетет экен да. Ошондо мына бүгүн дагы ошо биз мен ошо берүүнүн башында айтып өттүм эле, мен ошо түшүмдө кут кармап, анан ушул улуу иштер башталды эле деп. Анан былтыр дагы ошо түш көрүп, жер мындай планеталар келип тизилип, аягы жерге тийип, анан ошондо жер жашыл болуп кетти. Ошондон баштап түш көрүүлөр да аябай өзгөрдү да. Анан ушу бүгүн түш боюнча дагы талкуу кылсакпы дедик эле. Анан сиз айткандай бул жети, кыргыздын ушу жети керемети бар экен да. Ошон үчүн жети деп бул жерде санда чечилет. Жети деген бул ошо жердин жетилгени, адамдын жетилиши, эл жердин жетилиши, өзүңүздүн жетилишиңиз ушундай болуп кетет экен. Мисалы, бир деген түш көрүшү мүмкүн. Түштө же кээ бири көрүнүш көрөт. Ал үй бүлөнүн бир бүтүмдүккө биригиши, элдин бир бүтүмдүккө биригиши. Мына азыр ошол ааламдык мыйзам, табыгы мыйзам түшкөндөн кийин табылма нерселер күн өткөн сайын күчүн жоюп атпайбы? Мына саясат күчүн жоюп атат, буга чейинки ар кандай агым диндер күчүн жоюп атат. Байлыгыңдын деле пайдасы тийбей калды, бийлигиңдин деле пайдасы тийбей калды. Ошо табыгы илим түшкөндөн кийин табылма нерсенин баары бүтүп атат. Ошентип азыр ааламдашуу деген ушул болуп атпайбы? Адамзаттын баары бир түшүнүккө, бир деңгээлге өтөт экен деп. Ошондо бир адамзат эми боштондук үчүн күрөшөт экен, жол издеп жөнөйт экен. Ошол кезде кыргыз эли же болбосо ошо кыргыздан чыккан ыйык адамдар ошо адамзаттын көзүн ачып, колуна таяк берип, оюна жөлөк болуп, башатка жетектеп, жеткирет деп берилет бул ааламдык билдирүүлөрдө. Ошон үчүн кыргыз эмнеге муну кыргызга берилип атат дегенде, бул ааламдык байланыштарга кыргыз элинин гана жан дүйнөсү төп келет экен. Мисалы, Алмамбет ата келгенде
кыргыздар чоролор манас ата баштаган, Бакай ата баштаган ошолор жолду чалууга жиберип атпайбы, анткени ал жолду билет дегендей. Анысы кандай ушу ааламда ушул мыйзамдагы кыргыз билет экен. Саламатсызбы? Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы, Астанабай? Мен Таластан чалып атам. Бул мен сизге ыраазычылык билдирип кетейин дегем. Сиз дайыма ошо кыргыздын улуулугун, кыргыздын касиеттүү эл экендигин даңазалап келесиз. Бир гана сиз ушуну баса белгилеп кетким келет. Жана мен ушу 2 жыл мурда сиздин китептериңиз колума тийип калып, окуп мен көп нерсени өздөштүрүп, өзүмдүн жашоомдо мен анын пайдасын гана, жашоонун ушундай жеңил экенин билип, чоң жакшы жолду таптым. Ошондуктан мен сизге терең ыраазычылык билдирип кетейин дегем. Бар болуңуз, ден соолуктуңуз. Рахмат. Бул жерде айтылат, эмелеке угарманыбыз, көрөрманыбыз айткандай, билсең жашоо жомок дейт, билбесең жашоо өзү тозок дейт да. Ана биз жөнөкөй эле нерсени татаалдаштырып алганбыз. Чындап эле бул илимдин баш аягын чукулап, окуп, жазып, иреттеп отуруп, ошондо эми адамда өзүндө эле байланыш келет. Ар бир адам азыр байланыш алат, өзү байкабай атат да. Анан ошону чечмелеп иреттей да албай атат. Бул жерде айтылат, адамдын баарынын көзү ачык деп айтылат. Баягы үчүнчү көзү бар деген сыяктуу. Көкүрөгү ачык, сезип туюп турат, бирок могу 2 көзгө алдырып коюп атат деп. Анысы кандай ушул илимди чечмелеп отуруп, чындап эле адамзат өлүмдү өзү жаратып алганын, ушул могу тозок деген жомок жашоону өзү тозоктоштуруп алганын билсе болот. Мына бул жерде мынтип айтылат, аял эркек гармониясы жоюлат деп. Ал кандай деген түшүнгөндө, мисалы келинчегиң эртең менен кичине бир настроенияңды бузса, кечке кыжаалат болуп жүрүшүң мүмкүн. Же болбосо мына жакында эле ошо Кыргызстанда болуп өттү, бир кызганычтан парикмахерскийге бир баягы динге терең берилип кеткен бала кирип, келинчегин дагы, анан өзү да кийин ошо өрттөн кайтыштапты, кырсык болду, өзүн жоготту. Анысы кандай эле ушул биз өтө терең деп белгилеп алганбыз да. Мына мындай деп эле мисал кылсак болот. Андан кантип чыгышыбыз керек биринчиден? Эми өлсө деле адам ажырап атпайбы? Ошо үй бүлөдөн, жакындан, согуш учурунда 5 жыл тетеге талаалап, кан кечип, ылай болуп, эртеңки күнүн азыркы жашоосун элестете албай жүргөн. Ошондо деле адам чыдап жашап келген да, кат кабары жок. Андан келип деле белин бекем буу ока тыңгылды да, аны биз болор болбоско эле азыр кыжаалат болуп атабыз да. Мына ошол гармониядан чыгышыбыз керек. Анан иньян философиясынан чыгышыбыз керек. Иньян деген ушу менменсинүү, өзүмчүлдүк, көрө албастык, жылтыр-жылтырга берилүү, сулуулукка сүйүүнү пир тутуу, кыжаалатчылык, мына ушундан өлүм пайда болгон экен. Мына азыр жана ошол Куран китептерде айтылгандай эле ошолор элестеткен бейиш жашоо эми башталат экен ушу алтын доордо. Адам өлбөс болуп калат экен. Мен ойлойм, эми ушу ордубуз болсо, биздин кызматыбыз болсо 500 жыл, 1000 жыл жөн эле жашайт болушум керек деп атам. Себеби ушул илимди түшүнгөндө менде кыжаалатчылык жоюлду. Күндөн күнгө көп нерсени таап бартам. Боштондук пайда болду. Улуу энергия калыптанып атат. Энергия калыптанган үчүн ушинтип оозубузга бир кепсөз түшүп атат. Улуу элди ушинтип козгоп, ойготуп, ордун алып баратабыз. Ушу адам ата көрүнүп, байланышка иленгенде дагы эми улуу кыргыз чыныгы сөздөр, чыныгы иштер, чыныгы күчтөр менен гана сакталат дейт. Ошондо дагы ошентип ант берип, мен улуу адамзаттын тагдырын мойнуна алып жатып, өмүрүмдүн акырына чейин ушу ааламдан амал программа алып турам. Мен көктөн буйрулган кыргызды ойготуучу адамзатты могу боштондукка чыгаруучу, куткаруучу инсанмын деп анан аян байланыш берилди эле да. Анысы кандай, мына мен ошол азыркы максатым кыргызды ойготуу. Кыргыз өтө касиеттүү, кереметтүү. Кыргыз ошо улуулугун тааныбай улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында калып атабыз да. Улуу кыргыз отурумдук сөз сүйлөсө же максаты жеңил болсо, ошо жерене жерит болуп атабыз. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, мен ишенем Мухаммед пайгамбарга байланыш түшкөнүнө. Мен ишенем ошол убакта ошол этап керек болгонуна. А эмнеге бүгүнкү күндө ушул кыргызга ааламдык
байланышкөнүнө ишенбейбиз. Кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу, жөнөкөй болгондуктан касиеттүү кабарлар кыргыз элинин ар тараптан түшүп атат. Кыргыз эли ааламдан келген өкүлүбүздүн далили ушул ааламдык байланыштарыбыз, ааламдык дастандарыбыз болуп атат. Анан ушу ааламдашуу убакта анан дүйнө дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган жомок менен жашаган кыргыз эли кайыптан жол таап берип атат. Кайыптан акыл табылып дегендей. Өзүңүздөрдү кичине бош алып отуруңуздар. Ушу энергия деле ушу теледен өтөт. Эми ошондо 21-кылымда астрология өзгөргөндүгүнө байланыштуу түш жоорулар дагы өзгөрдү. Мисалы, илгери мурунку түш жооруда айтылчу эле, аял көрсөң бул шайтан деп. Жок, бул жерде аял эгер түшкө кирсе, периштелердин, жер эненин, об эненин түшкө киргени. Эркек түшкө кирсе, бул кайып бирлердин, Кызыр атанын, Адам атанын түшкө киргени. Мурунку ушу түш жооруда айтылчу эле, наристеп көрүнсө, ал оору бала көрүнсө деп, кичик бала көрүнсө деп. Азыр ошол түш жоору түштөн тарбия сабак берип атат. Мо төлгө белгиден эле бир тарбиялап атат, сабак өтүп атат көзгө көрүнбөгөн ааламдык күчтөр. Ошону билбей атабыз. Наристе көрсөң өзүңдүн кайра жаралганың, наристедей көз караш тутун, Кудайга тагдырыңды тапшыр, наристедей Кудайга ишен, таза дил тутун. Жана кичик балдар жомок ишенет го. Мына ушундай нерсе. Суу, көл, дайра түшкө кирсе, тунук болсо, бул жаңы илим, жаңы эреже, жол жобо. Жер көчү, тоо көчү, зоонун урашы, эски үй болсо, бул эгер бийиктикке чыксаң, бул бийик илимге жетишүү, бийик жол жобону үйрөнүү, бийик жан дүйнөгө, бийик түшүнүккө жетишүү болот. Эгер ушу чачың түшсө, тишиң түшсө, бул эскертүү, жолуңду таап, касиетиңди тутун. Эгер чачың өссө, тишиң өссө бир түшүңдө, анда ошол касиетиңдин күчкө киргени, чоң түшүнүккө жетишүү, жолуңдун ачылышы, түшүңдүн ишиңдин оңолушу дейт. Анан эми эле ошол суроо болбоду, ошол эмнеге бир жетиге биз маани беребиз деп. Ал бул жети багытсыз дегеле адам жолун таппайт экен. Ошо кубулуш, көрүнүш, сыр, төлгө, белги деп. Мисалы мына азыр эмнеден оору пайда болуп атат? Анатомия өзгөрдү деп атабыз. Экинчи кызматын баштады. Мына көзүбүз менен биз жаман көргөн, мындай көрүнгөн жаман нерсени өчүрүп, мына көзгө көрүнбөгөн мыйзамды билебиз, ошону тамызсаңар, көз экинчи кызматын аткарат, көздө оору болбойт дейт. Адамдын өпкөсү ушу мына мен кеңге, нурга, кутка, сырга толгон адаммын. Мисалы менин өпкөм ушу абаны тазалап боёсо да болот экен. Мисалы бак деле жаман нерсени соруп алып кайра кычкылтек бөлүп барып атат. Буга ишенебиз, буга далил бар. Анысы кандай ушул жакшы адам деле барса ошол жерде ушундай бир жакшы сөз сүйлөнүп калышы мүмкүн. Же болбосо бир баягы куттуу адам келип кетти, жөн адам келген жок, ыйык адам келип кетти дейт. Анысы кандай, анын өпкөсү дагы ушу ааламдагы абаны соруп алып эскини анан боеп чыгарат экен. Боор ошондо өпкө оору болбойт экен. Мына ошентип отуруп астрологиядагы, анатомияда өзгөрүп атат. Ушул белги болсо, мисалы денеңди түртүп, же сайылышы мүмкүн, жөндөн жер эле бир жериң оорушу мүмкүн. Ошол кезде себепсиз эле адам ооруп калышы мүмкүн. Бизде көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Алло. Угуп атабыз сизди. Алло. Угуп атабыз. Мен түш жөнүндө айтайын деген. Мен түшүмө дайым эле бу эски тамыбыз кире берет да, түшүмөчү. Айылдагы тамыңызбы? Айылдагы там анан суу каптап, бир нерсе болуп келатып, ушуна кар жаап, бир нерсе болуп. Жакшы. Түшүндүм. Абдан жакшы түш бул. Бул ошондо адамдын ошо башатка кайтып атканы да. Мисалы, бул ушул китепте бар, түш жооруда. Сиз айылдан төрөлгөнсүз да. Айылдан чыккансыз. Ошондо айылдагы үйдүн түшкө киргени адамзаттын башатка кайтып атканы. Ана жана суу каптап келетат деп атпайсызбы?
кар түшүп атат, жамгыр деп. Бул ошо Кудайдын мээрим төгүп атканы болот. Бул түштө кар, жамгыр, суу көрүнсө, ошол Кудайдын мээрим төгүп атканы. Жана айтып өттүк го, суу тунук болсо бул жаңы илим, жаңы жол деп. Анан ошондо сизде илим алат экенсиз, сизде өзгөрүү болот экен, козголуу болот экен. Анан мына бул жерде айтылат: эне атаны сыйлаганда жан дүйнө, ак караны ылгаганда жан дүйнө, боз баланы бурмалаганда жан дүйнө, кыздын бактысын байлаганда жан дүйнө деп. Ошол жан дүйнөнү өзгөртүү үчүн табыгы илим алыш керек, башка багыт жок. Кудай бул илимин түшүргөндөн кийин адамзаттын аргасын кетирип туруп илимге ар түрдүү багыт аркылык алып келет. Ушуну окуп берип коеюн. 21-кылымда теңирден, кайыптан түшкөн байланыш илиминин касиети жана жардамы. Касиети: ар инсан чын дилден ийилип, илим тереңине сүңгүп кирип, өзүн өзү тейлесе, эски психологиясын жойсо, эски сыпатын жойсо, каалаган максатына жетет, турмуш оңолот, ден соолугу жакшырат, жашоодон ордун табат, оомат тизгинин кармайт, Кудай колдоосуна ээ болот. Жардамы: Көкө Теңир адамды эмнеге жаратканын, ыйык милдетиңди, табияттагы ордуңду жана ар кандай кыйнаган суроолоруна табыгы илимден терең жообун таап, өз эркиндигин, аалам табият сырларын чечүүгө эркин түшүнө алат. Кудай бул буйругун түшүргөндөн кийин өз максатын ишке ашыруу максатында адамзаттын айласын кетирип, кырсыктырып туруп, илимге ар түрдүү багыт аркылуу алып келет. Бирөөлөрдүн ден соолугунан, бирөөлөрдүн ишинен, бирөөлөрдүн бактысынан, бирөөлөрдүн аң сезими жарат, жабыркайт, жана псих болот, же оң төтөр сүйлөйт, же нервиштетет. Бала чакасынан дилине салат, малы кырсыгат, пикири келишпестик пайда болот. Түрдүү табыгы кырсыктан ичкилик себеп болот, мүнөзү бузулат, ооматынан, байлыгынан, бийлигинен, дене мүчөлөрү жарымжандуу болот, операция болот, мүмкүн өтүн алды, өпкөсүн алды дегендей, өңүн өтө суу көрсөтөт, колунан берекеси кетет, себепсиз эле чоң чыгымдарга дуушар болот, сөзү кунсуз, өтүмсүз болуп калат. Кээ бир адамдын көзүнө касиеттүү күчтөр көрүнө эскертет, кээ бир адамдын кулагына белгисиз үндөр тынчын алып, тынч жашоосу такыр бузулуп, өзүнүн өзгө күчтөрсүз алсыздыгын жана өткөл ылгоо мезгилди көзгө сайып көрсөтүп турат. Бул кырсыгуудан тыянак чыгарып бурулуш жасабаган адам табият ордунан тез жоюлат. Бурулуш жасап, илим алып, өзүн өзү таанып адам жаңы доордо жакшы жашай алат дейт. Анан баягы Кудайдын буйругусуз Куурайдын башы сынбайт дейт. Кудайдын буйругу болбосо бул илим түшпөйт эле. Кудайдын буйругу болбосо дүйнөдө мындай кыргын сүргүн болбойт эле. Мына азыр бүгүнкү күндө ойлонуп көрсөң, эртеңки күнүн адам элестетүүгө болбой калды. Дүйнөдөгү ошо каражаттуу мамлекеттер кырсыгып атат, айлалары кетип, башка планетага барып контейнер коюп атат деген бар, жердин астына келип алып бир үй салып атат дегендер бар, ар кандай изденип атат. Бирок мунун сыры ошол кыргыз журтунда. Бул жерде мынтип айтсак болот, ушу менин сунушум, менин кабарым, же болбосо менин оюмча. Бүгүн кул, кылмышкер, жетимсиреген кыргыз эртең дүйнөгө башчы болот дейт. Кыргызды бөлөк улуттар ойлоп атат. Ушу өнүкпөй, өспөйгөн эле улут катары көрүп атат. Жок. Бул жерде кыргыз керек болсо жылдызда да орду бар. Кыргыз элинин караңгыдагы сыры бар. Ошондуктан кыргызды космостон жана иликтеп атат го, миллиарддап доллар коротуп, корабль учуруп, спутник учуруп, андан көрө ошо кыргыздан издесе, космостон издегенди кыргыздан табат эле дейт. Ааламдан издегенди ошо алай илиминен издесе табат эле дейт. Кыргыз элинин караңгы сыры. Кыргыз эли улуу эл болгондуктан анын улуттарга билинбеген касиеттери, сырлары көп. Кыргыз эли көкүрөк дээрине карап, жашоо багытын чектеп жашайт. Алар тилсиз табияттын ишараты менен бардык эрежени, тең салмактуулукту, улуу мыйзамдарды туюп, өлбөс жашоого айкалыштырып өмүрүн өткөзөт. Көктөгү көмүскө сырларды, улуу күчтөрдүн купуя эрежелерин баалап, ата тегинен мазарлардын белгисине карап кадам шилтешет. Ошон үчүн кыргыз журтунун караңгы сыры доор заман сыноолорун чечмелеп, тескеп, коргоп турганында болот. Кыргызчылык ушу асмандагы күн болот деп берилет. Кыргыз болуу кыйын иш деп берилет.
Ошондуктан кылым касиетин уютуу үчүн уютку жерге кыргызчылык аркылуу гана салына алат. Кыргызчылык бул бир кылымды бир эсеп жүргүзүүчү көк асмандын чыныгы, мыйзамы. Кыргызчылыкта төлгө, белги, сыр, аян, алдын ала сезүү 100% буйрулган. Бүт дүйнө эли башатка кайтуу үчүн ошол кыргыздын гана уламасы болот дейт. Ошон үчүн бул жерде адам өзү ордуна отурса, анан аалам дагы, жер дагы ордуна келет экен. Болбосо мына дүйнөдө эмне деген гана кыргын кырсык болуп атат. Ааламдан таш кулап атат, метеорит деп. Жерде кыргын кырсык болуп атат. Санап дагы, карап дагы, мүмкүнчүлүк дагы болбой калды. Ошонун баары эле ошол аалам күчтөрүнүн бир ишараты экен. Табият жер адамын кыргыз элине табыгы илимге багындыруучу теңир буйруган көсө, от көсөгөндөй. Жан дүйнөлөрүн, ушу жан дүйнөсү жарды улуттарды кыргыз элине табыгы илимге багындыруучу теңир буйруган ойготуучу сабоо. Ошентип кыргыздын эң чоң адвокаты же коргоочу, колдоочусу бул от, суу, таш, аба болот экен. Абада эмне бар? Абада мазар ээлери, арбайлар бар. Башка улут абаны аба деп көрсө. Сууда эмне бар? Сууда амал, план бар. Ташта эмне бар? Ташты башка улуттар материясын көрсө, биз магиясын көрөбүз. Жанагы таш менен баланын жүрөгүн көтөрөт. Ташта теңир мыйзамы бар, магия бар. Отто эмне бар? Жан, рух бар. Анысы кандай? Ошол көзгө көрүнбөгөн күчтөрдүн жанын кыргыз билип, ошо тегеретип, тегиздеп келет. Ошондо кыргыздан чыккан азыр аалам жерди айлантып аткан, адамзатка бир багыт көрсөтүп аткан, аба, от, суу, таш менен иштешип аткан ыйык адамдар бар. Урматтуу улуу журтум, көктөн буйрулуп илим түшкөндөн кийин, буйрук кабар түшкөндөн кийин башка багытыңыздар жок. Жана мен айтканда, ушу кыш болбойт дегенде күлкү болду эле. Бул күлкүлүү эчтекеси жок. Бул өтө чоң сыйкыр сөз, бул мантра, бул жаратуу. Мына ошо кыш болбойт деп атып, кыш жоюлат. Ошо табият бейишке адам бир шайык айланат экен. Баягы ак менен кара философия жоюлат экен дагы, көк менен жашылга айланат экен. Табият жашылга, адам көккө айланат экен. Ошо көк теңирдей, тегиз адамдай болуп, аалам жердин бир огу болуп, урматтуу улуу журтум, жаңы доордо ошо алтын доорду адамзат үчүн куруп берүүңүздөргө мен толук ишенем. Себеби бул көктөн бул мынчалык түшүлгөндөн кийин, бир адам болсо да түшүнүп элге жеткирип аткандан кийин, башка багыттын баары жабылып аткандан кийин, демек болчу нерсе болду. Бул жерде айтылат, кыргызга оомат келди, кыргыздагы доомат батышка кетти. Батышты эми кара туман каптайт деп. Себеби бул чыгыш философиясы жеңет экен. Демек батыштагы темир адам келет экен дагы, кыргыздагы теңир адамга биригет экен. Темир менен теңир биригет экен. Же болбосо кыргыздын касиети көтөрүлөт экен, батыштын каражаты келет экен, касиет менен каражат биригет экен. Ошентип бир тегиз заман болот экен. Баягы асман менен жердин айырмасы болбой калат, ак менен кара жоюлат дегенде. Урматтуу улуу журтум, мен батыраак сүйлөп атам, бул убакыттардыгынан кененирээк ачыла албай атабыз. Себеби бир ааламдык мыйзам болгондон кийин бир кененирээк убакыт болор. Башка журналисттер дагы, теле көрүүчүлөр дагы башка жерлерге бир өзүнүн оюн айтып, теледенби, радиодонбу бир убакыт алып берип, акыры бул жомок чындык айланып, баардык ушу гезитте, теледе ушу гана улуу сөздөр айтылып калат экен. Мамлекетти мактап, теле радио чыккан менен мактатчу деле маселеси жок. Ошентип бир жаңы доорду мыйзамы адамзатка тезинен жетип кетсин. Касиетиң болбосо теңир сени тентиретет, касиетиң болбосо ата тегиң сени кеселдетет дегендей, ошо касиетиңерди, энергияңарды кабыл алып алыңыздар. Табыгы илим боюнча сөзүңөр, кебиңер, сурооңор болсо байланыш телефонум 788 188 550 коду менен. Эмки ушул күнү, ушул убакта жолукканча сак саламатта туруңуздар. Бир түндө бир өмүр өлүп, жаңы күн пайда болуп атат. Өзүңүздөрдү жаңыдан, таанышыңыздарды жаңыдан кабылдап, көкүрөгүңүздөрдө жаз болсун, жаратканым жар болсун.